Акыркы учурларда таштанды маселеси коомдогу эң олуттуу көйгөйлөргө айланууда. Мунун алдын алуу максатында жаштар демилгелеген иш-чаранын максаты Ленин аймагындагы тургундардын көңүлүн таштанды көйгөйүнө буруу. Ошондой эле бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Негизи экологияга болуп көрбөгөндөй биздин аймак эмес, негизи эле республика боюнча абдан чоң көйгөй болуп атат. Ошол көйгөйдү биз дагы башка айыл жерлерине үлгү катары болуш үчүн биз ушул долбоорду ишке ашырганы максатыбыз болчу. Акциянын алкагында жаштар, айыл аймактагы бардык мектептин окуучулары тарабынан театралдык форум жана медиа материалдар көрсөтүлүп, атайын сынакта уюштурулган. Колдонуп жаткан жерин башкачалар атмосферага, мисалы, күн өсөк, өрттөсөк да атмосферага терс таасирин тийгизет. Ошондой эле Аймактын жаштары демилгелүү жаштар долбооруна атайын кайрылышкан. Анын негизинде 39 дана таштанды таштоочу урнаалар берилди. Эми урнаалар негизги делген жерлерге коюлат. 3 урнаны катар коет экенбиз. Бул жерде бирөөсүнө баягы баклажкалар деп коебуз, полиэтиленовый немелер болсо, бирөөсүнө кагаздар болобу, калганына баягы чирий турган неме деп бөлүп койгон атабыз. Анан туруктуулугун көрөбүз, баягы жанаша коюп, мүмкүн бир нерсеге бекиттирип, анан ишкана мекеме ишканалар, этаж домдорубуз бар, ушулардын алдына коюп, мүмкүн жооптуу адамдар болот, өзү ЖК кызматкерлери бар. Андан сырткары элге да түшүндүрүү иштерин кылабыз го. Бул урнаны туура пайдаланганга, баягы сындырбаганга, анан техника өзүбүздүн техника келип, баягы жумасына бир жолу ошо таштандыны тазалап чыгарып кетишет да. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлери, жаштар, мектеп окуучулары жана айыл тургундары экологиялык акция өткөрүшү флешмоб уюштурушкан. Жолдун жээктеринде жана арыктарда көптөгөн баклажка, пластилин, мусорлар ташталгандыктан ошолорду терүүгө чыктык. Биз ойлойбуз, буюрса бул жумушубуз дагы да уланып, башка айылдарга дагы барып, ал жерлердин дагы тазалыгын карап, башка айылдарга дагы үлгү болобуз деген максатта ушул иш-чараны уюштуруп отурабыз. Адистердин айтымында Кыргызстандын негизги экологиялык көйгөйү бул таштанды. Андан арылуу, айылбы же шаарбы аны таза кармоо бул ар бир кыргызстандыктын колунда. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Сузак району.